Саламатсыңарбы окуучулар? Адам жана коом предметинен 10-класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. 4-чейректин эң алгачкы темалардын бири бул заманбап коом. Заманбап коом. Заманбап коомду заманбап коом дегенде мына азыркы коомду деле элестетип койсок болот. Себеби бул заман, азыркы заманды элестетсеңер болот балдар. Эсибизде болсо, биз буга чейинки дагы темалардан баштаардан мурун мисалы мен сабактын дагы максаты менен тааныштырып кетейин. Заманбап коом деген ушул теманы биз ошол жалпы түшүнүккө ээ болуш үчүн бүгүн биз өткөндөгү өтүп кеткен коомдор, мисалы буга чейинки азыркы заманбап коомго чейинки дагы коомчулук боюнча дагы түшүнүк алууга, кайталоого дагы аракет жасайбыз. Анан заманбап коом деген эмне? Булар азыркы учурда кандай жетишкендиктерге жетиштик? Адам менен техниканын ортосунда кандай байланыштар бар деген ушундай түшүнүккө ээ болобуз. Анда эмесе көңүлүңөрдү жакшы буруп көрүп алсаңар. Эсибизде болсо, биз коомду мисалы индустриялык коом деп айтып келгенбиз. Индустрия деген бул өзү эмне бул? Индустрия, өнөр жай, өнөр жай коом. Ошо индустриялык коом жана информациялык коом деп дагы азыркы учурда биз жакшы информациялар менен таанышпыз, мисалы. Азыркы күндө мисалы индустриялык коомду биз эгерде азыркы күндө мурунку баягы индустриялык коомго көз чаптырып көрө турган болсо, бул өндүрүштү механикалаштыруу жана автоматташтыруу, техникалык жаңыртууларды колдонуу, шаарлардын өсүшү, байыркы коомдун түзүлүштөрү бул бизде жаңы замандын эмеси, баягы мындайча айтканда коому десек болот. Ал эми информациялык коом, постиндустриялык деп да коет экенбиз, информациялык коом. Бул коомдо негизги башкы ролду маалыматтык, коммуникациялык жаңылыктар ойнойт экен, негизги ролду. Эми маалыматтык, коммуникациялык дегенде тармактарга бул тармакка көптөгөн баягы ресурстар келип кетет, билесиңер. Заманбап коомду кандай элестетебиз, балдар? Мисалы, эгерде биз ушул заманбап коомду бирөөнү тандай турган болсок, мына бул жерде айыл чарба жүргүзгөн коом турат, өнөр жай менен байланыштуу коом, мисалы индустрия, андан тышкары информациялык технологиялар менен байланышкан коом турат. Сүрөттөрдү деле карап көрсөк, мисалы айыл чарба жүргүзгөн коомдо, мисалы алгачкы коомдордогу, мисалы биздин сүрөттөрдү көрүп атасыңар, мына бул жерде алгачкы адамдар кандай өздөрүнүн коомчулугунда иш жүргүзүшкөн, эмне менен алектенишкен азыркы учурга караганда, мисалы могул жерде мисалы индустрия жөнүндө, мисалы бул жакта дагы абдан көп сүрөттү карап туруп эле көп проблемаларды карап чыксак болот. Бул жакта мисалы мына информациялык технологиялар коому менен байланышкан, мисалы компьютер, момундай техникалар менен, мисалы карап турсак, заманбап коомду кандай элестетебиз дейт. А бирок азыркы учурда силер кандай элестетесиңер? Ошого дагы өзүңөр ой жүгүртүп, ушул суроого дагы жооп мындай ойлонуп көрсөңөр, балдар, өзүңөр дагы. Бирок ушунун ичинен бирөөнү тандоого дагы мүмкүнчүлүк алсаңар болот. Себеби ар бир адам эле өзүнө, мисалы кээ бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, жөндөмүнө жараша болот да. Кээ бирөө техникага жакын болот, кээ бирөө мисалы өнөр жайга, кээ бирөө балким айыл чарбага, ошол коомду тандап кетет да. Мисалы бул дагы силердин келечекте тандай турган кесибиңерге дагы
багыт болуп кетет десем дагы жаңылышпайм. Себеби ар бир адам өзүнүн каалоосу, эгерде кандайдыр профессиянын ээси болсо дагы ушул сөзсүз түрдө коом таасир этет. Эгерде айыл чарбаны жакшы көрсө, анда ошол коомдо дагы ошол коом менен байланышканда профессияны тандаса болот. Ал эми өнөр жайда болсо, өнөр жай өзүнчө комплекстерине, мисалы тиешелүү профессиялар дагы бар, кесиптер бар. Информациялык технологиялар, мисалы азыр IT деп бизде компьютер менен байланышкан абдан көп профессиялар бар, кесиптер бар. Мына ошол жөнүндө дагы өзүңөр ой жүгүртсөңөр болот, балдар. Эми демек заманбап коом бул эмне? Заманбап коом бул негизги ролду индустриялык жана ага чейинки коомдо ойнойт дейт. Мисалы кандай? Эмнелер ойнойт негизги ролду заманбап коомдо? Бул илим, сөзсүз түрдө, билим жана техника. Мына ушул үч нерсе эң негизги заманбап коомдун, мындайча айтканда, булактары болуп эсептелет да. Биз илимсиз заманбап коомду эч кандай элестете албайбыз. Билим жок, эч кандай элестете албайбыз. Билим ар бир адам, ар бир мамлекеттин атуулу жараны, мындайча айтканда, билим алууга умтулуп атат. Азыркы учурда дагы биз билимдүү ар бир ата эне баласын билимдүү кылууга, билимдүү болуусуна шарт түзүп берип атат. Ошондой эле техника. Мына азыркы балдар, мисалы азыркы учурда биздин жаштар деле көбү техникага абдан кызыгышат. Заманбап өнөр жай деп эмнени айтабыз? Заманбап өнөр жайдын белгилерин төмөндөгүдөй атап өтсөк, мисалы өнөр жайды автоматташтыруу жана роботтоштуруу. Сөзсүз түрдө азыр мисалы өнүккөн өлкөлөр, Түштүк Кореяда, Японияда, мисалы Кытайда, мисалы өнөр жайды автоматташтырып, роботтордун көптөгөн түрлөрү чыгып атат. Чыгымды аз чыгарган технологиялардын болушу. Сөзсүз түрдө муну үнөмдөлүп колдонгон атай технологиялар чыгып атат. Кол эмгек менен машинанын алмашылышы. Андан тышкары электрониканын өнүгүшү, телекоммуникация, пайдалуу кен байлыктардын жаңы технологиясы, нефтехимия жана башка ушундай нерселер менен биз ушундай белгилер менен атап кетет алат экенбиз. Эми ойлонуп көрсөңөр, балдар, силерге мындай бир суроо берип, анан силер ошону дептериңерге жазып, керек болсо ушул суроолорго дагы жооп таап койсоңор абдан жакшы болмок. Адам 40 000 жыл мурун же 200-300 жыл мурун кантип жашаган? Бул силерге суроо. Үйдө кайсы үй тиричилигине керектүү техникалар болгон? Мисалы адамдардын аралык катнашы, мисалы азыркы учурда мисалы азыр автобустар пайда болду, жана башка. Мурун болсо адамдар аралык катнашы кандай болду эле? Байланыш түйүндөрү болду беле? Мына ушул силерге суроо катары берилет. Бул жакта эми сүрөт менен дагы мына көрүп атасыңар. Ушул сүрөттөр аркылуу дагы силер жооп тапсаңар болот. Мына мисалы могул жерде баардык сүрөттөрдү карап деле мына ушул көз жүгүртүп, кайсы коомдор кандай, эмнени пайдаланышкан, кайсыл учурда деп дагы мына могул жерге мына сүрөттү карап, кайсы коомго тиешелүү, кайсы мезгилдер, мына могул жерге жазып, дептериңерге түшүрүп, ушулар менен иштесеңер да болот. Мисалы азыркы заманбап коомдо кайсы бизде колдонулуп аткан техникалар, эмнелер, кайсы техникалар заманбап коомго керет, мисалы могул жерден тандап өзүңөр дагы иштеп чыксаңар болот. Заманбап жашообузду буларсыз элестетүү кыйынчылык жаратат. Мисалы биз эмнесиз, машинасыз, компьютерсиз, ар кандай мисалы момундай жаңылык нерселер, мына момундай монитор, телевидение да, байланыш түйүндөрү, мисалы
Бул жерде көрүп атасыңар мына. Демек, заманбап жашообузду буларсыз элестетүү кыйынчылык жаратат деген түшүнүккө ээ болот экенбиз. Эмне үчүн балдар? Эмне үчүн? Ушул дагы силерге кичине ойлоно турган суроолордун бири болот. Ойлонуп көргүлө. Эгерде биз буларсыз жашоого дагы мүмкүнбү деген дагы суроолорду берип, өзүңөр балким ар кандай булактардан издеп же болбосо өз оюңарды дагы жазсаңар болот. 20-кылымдын экинчи жарымы бул информациялык революциянын башталышы болуп эсептелип, компьютер менен интернеттин жайылышы келатат, мисалы. Жайылып атат. Интернетсиз биз эч бир жашообузду элестете албай бараткандай сезилебиз. Демек, бул 20-кылымдын экинчи жарымынан башталган ушул революция деп эсептесек болот. Компьютер жашоонун баардык агымына аралашып жатат дейт. Силер кошуласыңар деп ойлойм, баарыңар эле. Себеби компьютер мына азыр биз деле мына силер менен аралык байланышты түзүп атабыз, канчалык бизде аралыгыбыз алыс болсо дагы бизди азыр компьютер байланыштырып атат. Мамиле алышып атабыз, видео байланыштарга чыгып атабыз. Демек, компьютер жашоонун баардык агымына аралашып жатат десек болот. Мисалы, бул кандай маалыматтарды бизге берет? Баарлашабыз, жумушубузду бүтүрөбүз, көңүл ачат экен. Мисалы, кээ бирөө жаш курагына жараша оюндар бар, мисалы компьютерде ошондо мисалы көңүл ачат деген нерсе. Ошол нерселерди билсеңер болот да, компьютер аркылуу ар кандай оюндарга кирет. Окуу, мисалы билим алып жатасыңар, мисалы силер деле дүкөнгө барат экенбиз. Дүкөнгө барат дегенде азыркы учурда бизде интернет дүкөндөр пайда болду. Сайтка киребиз дагы, атай тиешелүү сайттарга кирип, өзүбүз тиешелүү кийим кечектерди, продукцияларды жазып коебуз. Ошолор өзүбүздүн адресибиз менен атай курьер деп коет, атай адамдар иштейт, курьерлер. Демек, ошолор келип бизге үйгө чейин алып келип берет экен. Бул атай ушундай байланыштар, интернет дүкөндөр. Маалымат бюросу болот. Сөзсүз түрдө маалыматты биз дайыма ушул интернет, компьютер аркылуу алсак болот экен. Дүйнө жүзү боюнча компьютердин жардамы менен интернет булактарынын колдонуучуларынын ортосунда байланышты түзөт. Сөзсүз түрдө. Мисалы, азыркы учурда интернет бул глобалдык компьютердик байланыш деп эсептелип, каалаган суроолоруңарга жооп таба аласыңар. Мисалы, интернет ресурстары аябай көп. Демек, ушул интернет ресурстарынан дагы биз абдан көп маалыматтарды алып, жана өзүбүздүн жашообузга пайдаланып келе жатабыз. Дагы бир суроодо заманбап коомдун маселеси эмнеден турат дейт. Демек, ушул бизге негизги нерсе болушу керек деп эсептейм. Себеби бул дүйнөлүк коомчулук. Дүйнөлүк коомчулук деген эмне? Мисалы, мына өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай эле, бул бир аз өзүңөр да ой жүгүртүп көрсөңөр, эмнени биз айткыбыз келип жатат. Дүйнөлүк коомчулук бул дүйнөдөгү заманбап жашообуздун ынтымагында экен, балдар. Биз ар бир адам, мындайча айтканда, ар бир мисалы дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекеттер болуп атпайбы? Мына ошол мамлекеттердин ортосундагы мисалы этностор, мисалы адамдар дагы бар. Алардын мисалы адамдар мисалы бир топту түзөбүз. Ал топтор барып келип, мисалы бир мамлекетте бир канча улуттун өкүлдөрү жашайт. Демек, мына ушунун баары дүйнөлүк коомчулук болуп эсептелет экен. Дүйнөлүк коомчулукта биз өзүбүздү ушундай бир кандай десек, өзүбүздүн аброюбузду, мындайча айтканда, кадыр баркыбыз менен өзүм адам деп, мындай мен адаммын, мен баардык сапаттарга ээ болушум керек. Ошонун ичинен өзүмө жакшы сапаттарга ээ болушум керек. Ошонун ичинен мисалы жашоого керектүү нерселерге үйрөнүшүбүз керек деп аракет жасашыбыз керек экен. Ошондо гана жашообузда ушундай бир биримдик, өлкөбүздө ынтымак,
эгерде биз өзүбүздүн ичибизден баардыгыбыз ушул Кыргыз Республикасынын ар бир жараны ынтымактуу болсо, демек биз дүйнөлүк баягы байланышка чыга алат экенбиз. Сөзсүз түрдө бул жерде жанагы биз көрсөткөндөй техника же болбосо жана башка нерселерибиз болсо эле биз аябай дүйнө жүзүнө чыгып баягы баардык дүйнө жүзү менен байланыша алабыз дегенден дагы кичине эме болушубуз керек экен да, ойлонушубуз керек экен. Себеби бизде машина болсо эле же компьютер болсо эле же өзүбүзгө материалдык базабыз эле кеңири болсо, биз ошончолук дүйнө жүзүн кыдырып же болбосо билимдүү илимдүү болуп кетебиз дегенден алыс болушубуз керек экен. Биз эң алгачкы өзүбүздүн дагы адамдык сапатыбыз дагы бийик болуп, мындайча айтканда жашоодо дагы толеранттуулукка, сабырдуулукка жана ошондой эле ынтымактуу болууга дагы үйрөнүшүбүз керек экен балдар. Эми ушул баягы биздин заманбап коом деген темабыздын биринчи сааты менен баягы коштошуп жатып, бул бизге 2 саат бөлүнгөн экен балдар. Дагы биз силер менен байланышабыз. Биринчи саатка силерге мен тапшырма бергим келип жатат. Бул жаңы сөздөрдү, терминдерди жаттап алгыла жана экинчи заманбап коомдун глобалдашуусу деген аттуу темада бир маалымат жазып, окуп, изденип, мына биз азыркы ресурстарды колдонуп, айрыкча компьютер, интернетти колдонуп дагы жазып көрсөк, дептерибизге түшүрүп койсок дагы бизге абдан жакшы, пайдалуу нерсе болот. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта болгула.